Манас аэропортунун берген маалыматына караганда, Кыргызстанда дагы бир эл аралык аэропорт пайда болот. Жалал-Абад облусундагы Гербен аэропортунун инфраструктурасын жаңылоо, кеңейтүү иштеринен кийин жүргүнчүлөр каттамын аткаруу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Бул боюнча Эти Батыр Терексайт жоопкерчилиги чектелген коом Гербен аэропортун модернизациялоого өз ара пайдалуу шарттарда менчик формасын өзгөртүү укугусуз түз инвестицияларды салууну пландаштыруу боюнча кызматташуунун жолдорун талкуулоодо. Кызматташуунун жыйынтыгында Гербен аэропортунда ИКАОнун эл аралык стандартына жооп берген жаңыланган учуп-конуу тилке пайда болот. Реконструкцияланган аэропорт эл аралык аэропорт макамын алууга мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Өмүрбек Бабановго каршы козголгон кылмыш иштери токтотулду. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Маалыматка караганда, экс-премьер-министр жана анын жакындарына карата козголгон кылмыш иштери толук токтотулду. Өмүрбек Бабанов бюджетти колдоо үчүн 100 миллион сом төгүүнү убадалаган. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда Кыргызстанда санариптик контент борборунун алкагында бир форматтагы электрондук мектеп пайда болоорун билдирди. Учурда Кыргызстандагы билим берүү материалдары, окуу куралдары, мугалимдердин өткөргөн сабактары бир платформага чогултулуп, министрлик бул багытта иштөөдө. Мындан тышкары дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен жолугушуу өтүп, донорлор менен иштөө каралууда. Электрондук мектептин иш алып баруусу төмөндөгүчө болот. Пандемияга байланыштуу кырдаал күч алса, электрондук мектеп аркылуу сабактар жүргүзүлүп турат. Экинчиси, окуу учурунда чет мамлекетке кетип жаткан мигранттардын балдары аталган мектепке которулуп окуй алышат. Үчүнчүсү, ооруп калган балдардын сабактардан артта калбашы үчүн онлайн мектепке которулушат. Ошондой эле чет өлкөдө жүргөн этникалык кыргыздарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ушул мектеп аркылуу билим алууга шарттар түзүлөт. Мындан тышкары, аймактардагы айрым предметтер боюнча мугалимдер жетишпей калган учурда окуучулар ошол предметтер боюнча билимди республикалык электрондук мектептен алууга мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. 4-чейректен баштап бардык мектептер реалдуу форматта окуп башташат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев билдирди. Учурда жогорку окуу жайларда дагы офлайн форматка өткөрүүнүн алгоритми иштелип жатат. Эгерде оору күчөй турган болсо же мектептен илдет аныкталса, ал мекеме токтоосуз жабылат. Вирус дагы жайыла турган болсо, район жабылат. Бир мектептин айынан республикалык бардык мектептерди жаба турган болсок, анда бул кырдаалдан 2-3 жылдап чыга албай калышыбыз мүмкүн, дейт Алмазбек Бейшеналиев. Өткөн суткада 115 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Бишкек шаарында 66, Ош шаары 2, Чүй облусу 42, Нарын облусу 2, Ысык Көл облусунан 3 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2 бейтап каза болду.